Самара Каримова ырчылардан биринчи болуп YouTube'дун күмүш баскычын алдым деди. Ырчы Самара Каримова YouTube каналынын күмүш баскычына ээ болду. Бул тууралуу ырчы айым өзү жеке баракчасы аркылуу элге кабарлады. Чыгармачылыгымда дагы чоң жетишкендик. Ырчылардан биринчилерден болуп алып жатам. Мага колдоо көрсөткөн акындар, оюнчулар, музыка стилисттер, клип тарткан дизайнерлер, жалпы телерадио кызматкерлери, Акшоола сериалынын жалпы жамааты жана жолдошума терең ыраазычылык. Элемгегин жер жебет деп жазды ырчы. Таласта 7-класстын окуучусу мугалими сабап ооруканага түштү. Талас областына караштуу Кара Буура районунда 7-класстын окуучусу мугалими сабаган деген билдирүү менен ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу Талас облусунун ички иштер бөлүмү 24 КЖге кабарлаган. Окуучунун апасы милиция тарабынан тиешелүү чаралар колдонулсун деп арыз менен кайрылган. Апасынын айтуусуна караганда англис тили мугалими окуучунун денесине залака келтирген. Учурда факт боюнча текшерүү иштери болуп жатат. Соттук мед экспертиза дайындалды. Андан сырткары классташтарына сурамжылоо иштери жүрүүдө, деп билдирет милиция кызматкерлери. Белгилүү улакчы Манас Ниязовдун үйлөнүү тою 12 декабрь күнү Ош шаарындагы тойканалардын биринде өттү. Ага чет өлкөдөн да улакчылар конок болуп келишкен. Достук командасынын мүчөсү Бауш Султанбековдун айтымында меймандардын арасында коңшу өлкөлөрдөн келген улакчылар болду. Кечээ Манастын тоюна Казакстандан жана Өзбекстандан улакчылар келди. Чүйдөн жана башка областтардан да көк бөрүчүлөр болду, деди Султанбеков. Ал эми Манас Ниязов Казакстандан жана Өзбекстандан келген коноктор анын достору экенин айтты. Алар көбүнчө аламан улак чабышат. Эрежелүү көк бөрү ойногон эмес. Тойго Кыргызстандын башка аймактарындагы көк бөрүчүлөр келди, деди Ниязов. 10 декабрь күнү Өзгөн районунда кыз узатуу тою өткөн болчу. Манас болочоктогу келинчеги Назира менен көптөн бери сүйлөшүп жүргөн. Учурда Назира 20 жашта болсо, Манас 25 жашта. Ниязовдардын үй бүлөсү Манас, Жаныш, Баяман, Кыяз жана Байыш аттуу мыкты улакчылар менен таанымал. Белгилүү улакчы Ниязовдор үй бүлөсүнөн чыккан Манас Ниязов улак тартышка эрте аралашкан. Менин атам улакчы болгондуктан мен дагы атамдын жолун жолдоп улакчылыкты тандап алдым. Менин улакчы болушума бир тууган агаларым дагы түрткү берди. Биз үй бүлөдө 5 ул, 2 кызбыз. Агаларым менен баарыбыз улак тартышка түшөбүз. Улактын арты менен бир топ оюндарда алдыңкы орундарды алдык, деди ал. Гулянка Фуршет.